мына өзүңөр көрүп турасыңар, өрүктөрдү кургатып атышат, баардыгы көчүп келген. Анан мына сос объектилерибиз бар, мектеп, ФАП, садик. Булар дагы азыркы учурда уже алдынын крышалары жабылып атат. Достукта Баткендин башка айылдарында эле өрүк кургатуу мезгили кызган учур. Айылдыктардын эртеден жаны тынбайт. Достукту түп тамыры менен кайрадан салып жаткан куруучулар да жол салып, суу чыгарып, тынымы жок иштеп жатышат. Бул дагы болсо биздин президентибиз Садыр Жапаровдун чек арадагы айылдарга айрыкча Капчыгай менен Достукка жакшы көңүл бургандыгы болуп атат да. Себеби ушул жерде биз ушу чек араны коргойбуз деп, киндик каныбыз тамган жерде ушул жерден жылбай, ушу айылда жашап атабыз. Ошону билип, биздин президентибиз ушунча бардык шартты түзүп берип атат. Нөлдөн башталды да, мурда мындай иштер болгон эмес. Баткен районундагы жол куруучулар бардык техникалары менен Достук айылында. Алар айылдын борбордук жана ички жолдорун тегиздеп, генералдык пландын негизинде ар бир көчөгө асфальт төшөп жатышат. Достук айылына капиталдык салымдар беренесинин негизинде 2,5 чакырым асфальт бетон катманы төшөө номер 2 жол тейлөө ишканасына каралган быйылга. Азыркы бүгүнкү күнгө 1 чакырым 800 метрде аткарып бүттүк. Өзү борбордук көчөсүнө 1 километр 200 метр, анан калган узундук 1 километр 300 метрде ички жолдору 8 көчөсүнө деп пландаштырылган. Чек арадагы окуяларда өрттөлгөн үйлөрдүн ордуна толугу менен жаңы заманбап үйлөр түшкөн. Жаңы үйлөргө жайгашкан жергиликтүүлөр мындан ары заманыбыз тынч болсун деп, айылды кайра түптөп жаткан өлкө башчысы жана кыргыз өкмөтүнө ыраазычылыгын айтышты. Бул жака көчүп келгенибиз 1 ай болуп калды. Үйлөр барды, Кудайга шүгүр. Ошондой эле президентибизге ыраазычылык билдирип кетем. Үйлөр бардык көрүп турганыңыздар шарттар менен жакшы салынган. 9 ай мурун кайрадан курулуп башталган Достук айылында 59 үй толугу менен бүтүп, ээлерине тапшырылган. Ал эми учурда мектеп менен бала бакча жана ФАПтын курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле суу маселеси да чечилип, айылга сугат суу жана таза суу үчүн скважиналар казылып, жер астынан суу чыгарылды.